Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда өлкөнүн жол тармагынын азыркы абалы жана аны өнүктүрүү келечеги талкууланды. Транспорт жана жолдор министри өлкөнүн ички жолдорун, ири автотрассаларын куруу жана реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Кечээ мына селдер жүрдү. Нөшөлөгөн жамгырдан, катуу жамгырдан кийин жолдорду алып кетти. Тондо, Лейлекте ички жолдорду алып кетти. Алар боюнча иштер жүрүп атат. Сиз айткан сел жүрүп кеткен жерлердин баары жолу ачылган. Ремонтторду тоңдо, береговой укреплениялардын баарын жасап, толук кандуу уже жасалды жумуштар. Министр маданият Жалал Абад жолунун курулушун улантуу, түндүк-түштүк долбоорун ишке ашыруу, инвестициялык долбоорлор боюнча пландык иштерден маалымат берди. Андан сырткары Бишкек Кара-Балта автожолун реконструкциялоого токтолду. Азыркы тапта пандемияга карабастан жыл соңуна чейин бардык трассаны асфальттоо иштерин жыйынтыктоо тууралуу подрядчылар менен келишимге жетишилген. Ошондой эле каражаттарды үнөмдөөнүн эсебинен Бишкек шаарынын 7 километр жол тилкесин оңдоо пландаштырылууда. Бишкек Кара-Балтада бүгүнкү күндө 36 километр органоминеральный слой салынган. 25-28 километр биринчи слой асфальт салынган. Бүгүнкү күндө Бишкек менен Сокулуктагы жумуштар болуп атат. Азыр сүйлөшүп атабыз, могу 7 километр калып калганда 8 километрден 15 километрге чейин проектке кирбей. Бишкектен чыгып аткан жеричи. Бул экономиялык каражатты жумшап атасыңарбы? Ошону экономия средствага жасайлы деп атабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча бардык тараптар саясий чечим кабыл алганын эске алып, бул долбоорду ишке ашыруунун өзгөчө маанисин белгиледи. Бул багытта үзгүлтүксүз иштерди жүргүзүү жана министрлик тараптын Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын ишмердигине көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын басып белгиледи. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Муну эми бүтүрүшүбүз керек. Бирөөсү ордуна жылды бул. Саясий чечим мына кабыл алынды бул боюнча. Эң жогорку бийик деңгээлде. Мына кечээки пандемия болгондо бүт мамлекеттер жолун жапканда мына Кытай Республикасы жолун жапты. Биз темир жолу жок, же океан же деңизге чыга турган жолубуз жок. Биз мына камалып калдык да. Бир эле экономика эмес, элибизди тамак аш менен камсыз кылуу маселеси коркунучтуу болбоду. Менен эң керектүү азык-түлүк менен камсыз кылуу маселеси абдан чоң коркунучта болду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол аба менен суда керек экен. Bunun üstünden taka iş alıp bаш керек. Аймактардагы ички жолдорду жакшыртуу маселесине токтолгон мамлекет башчысы алыскы бийик тоолуу аймактардагы жолдорду суук аба ырайы баштала электе тез арада жай мезгилинде оңдоо жана куруу иштерин баштоо керектигин белгиледи. Бардык райондордо курулуш иштери бирдей калыпта жүргүзүлүшү керек. Алыскы бийик тоолуу районунда жайгашкан райондун борборлорун этирак бассаш керек да, аяка суу эрте чөптө. Кээ бир жерлерде кечирээк болуп калып, анан жолдун сапатына да абдан чоң таасирин берет. Ошон үчүн биринчи алыскы бийик тоолуу райондогу райондун борборлорун бассасаңар, мына ысык мезгилинде, күн аба жакшы болуп турганда. Бул токтолуш керек да, бирок баардыгына бирдей болуш керек. Бирөөнө көп, бирөөнө аз болбош керек. Акча жетерлик 2 километр, 2 километрлик, 3 болуп 3 километрлик баардыгына бирдей болуш керек да. Анан бирөө бүтүп, бирөө бүтпөй, бирөө калып калбаш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков бул багытта өткөн жылы жакшы иштер жасалгандыгын канааттануу менен белгиледи. Кээде калктын нааразы болуп жаткандыгын негиздүү экенин айтып, ошондуктан курулуш иштеринин сапатына көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды. Ошондой эле жол иштерине атамекендик компанияларды тартууну сунуштады. Сапаттарын баарын караш керек да. Кээ бир жерлерде мына ошодон нааразычылык болуп атат да. Акча каражатты мына асманга сапырып атышат. Сапаттуу кылбай, бир жыл 2 жылдан бузулуп калат деген дооматтарда жоқ эмес бар. Бирок эми биздин өзүбүздүн дептер, өзүбүздүн компанияларга бериш керек ички жолдор, үйрөнүш керек да. Ошо өзүнүн компанияларга бериш керек да, Кыргызстандын компанияларына ички жолдорду. Ошондой болуп атасыңарбы? Могу кап положение боюнча 3 километр райцентрлерде 152 бүтүн 10,9 километр каралган. Где-то 23 шаар, 40 район кирген ичине. 500 миллион сомдон 100 миллион алдык бүгүнкү күндө.
бүт эмелердин баарын биз өзүбүздүн дептердин күчү менен жасайбыз. Только бир отдаленный райондарда, где дептердин мүмкүнчүлүгү жок жерде бир 2-3 жерде подрядчикти алабыз. А так 98% өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз. Транспорт жана жолдор министри үстүбүздөгү жылда өлкөнүн 23 шаарында жана 40 районунда 153 километр ички жолдорду куруу жана оңдоо иштери мерчемделгенин билдирди. Бул максатта 500 миллион сом пландалып, анын 100 миллиону бөлүнүп берилген. Жанат Бейшенов белгилегендей, жумуштун басымдуу бөлүгү жол тейлөө ишканаларынын күчү менен ишке ашырылат. Автандил Бактыбеков, Жумоо Исманалиев, СТВ.